Камчы Кыдыршевич, сиз азыр жарыялаган мынагу аскер бөлүкчөлөрү кандай милдет менен, кандай максат менен барышат жана кандай укуктары бар? Ошолор боюнча түшүндүрмө берип койсоңуз. Негизинен биздеги маалыматтар боюнча мен айтып кетейин, азыр Кырдаал боюнча, ошол коңшу мамлекетибизде Кырдаал боюнча азыр бүгүнкү күндө Кырдаал мына 7 январь боюнча. Кырдаал бир аз болсо дагы мындай бир юридикалык жолуна түшө баштады. Мурдагыдай чоң митингдер, мурдагыдай чоң маселелер чечилди. Но ага карабастан биз башында эле сүйлөшкөндө, бардыгымыз члены стран ОДКБ мы ставили, не то что условия, а просто говорили о том, что наши войска будут нести работу только по охране государственно важных объектов. Они не будут принимать участие ни на какие митинги, разгон митингов, наведение порядка, всего другого они не будут принимать участие. Биздикилер барат ошол мамлекеттик мындай керектүү мындай важный объектилерди коргогонго салым кошобуз. То есть булар бизден жардам сурап атат. Биз жардам колубузду сунуп атабыз. Только тынчтык максатта барат. Тынччылык максатта. Рахмат.